Мындан тура 72 жыл мурда улуу ата мекендик согуш жеңиш менен аяктап, эркиндик үчүн күрөшкөн жоокер баатырлар майтарылбас эрдиктери менен элге эң башкы байлык, тынчтыкты белек кылган. Кан жанын отко салган кыргызстандык аталардын катарында Касымбай Жолдошов да болгон. Касымбай атаны уул кыз неберелери улуу ата мекендик согуштун ардагери эле эмес, сүйүүнү, достукту туу туткан чыныгы Жолдош катарында билишет. Небере чеберелерине чейин сыймыктанган 92 жаштагы бул адамдын өзгөчө сапаттары туурасында кабарчыбыз Амиргүл Бокошова баяндайт. Касымбай ата 1925 жылы Ноокат районунун Шаңкол айылында төрөлгөн. 1943 жылы 17 жаш курагында согушка аттанган. Айылда энеси, 3 тууганы жана жубайы калган. O yerde 2 yıl birge Japonya'nın çevrasında durduk da. 2 yıl durduk o polkta. Artilleriya polkunda. 2 yılda inanan soğuş başladı Japonya'ya. Kıtay'ın Manchuriya provinsiyasını boşalt verdik de. Жашы 90-дон ашканына карабай, карыянын баскан турганы тың. Согуш таласында окуялар күнү бүгүнкүдөй эсинде. Өзгөчө жеңиш күнү. Irak'tan bir soldatlar yugurip geliyorlar, bir kavarı geliyorlar dedik. Gelivele vayna konçası. Bir yerde de öyle yugurip düşüyor, soldatlar çarşı yaparlar. Şundan öyle gittik, o şehirde bir kızık olmadı o. Şu kamandirlerdi götürdü, şu Osmanlı götürdü, dostlar birbirine kuşaklar görüşüp, baş giyimlerini götürüp, bir kızı iyilegan iyilep Şunda bir son neme oldu, bayram oldu şu günü. O şey koksa. Касымбай ата согушта 3 жыл жүрүп, чек-арада 5 жыл кызмат өтөгөн. 8 жыл дегенде туулуп өскөн айылына кайтып келген. Жубайы Касымбай атаны 8 жылдык кусалыгын батырган 100 арчы менен тосуп алган. 100 арчыны Касымбай ата өмүрүнүн акыркы күнүнө чейин сактаарын айтат. Şunda kolga geldi kaldı. Şunda olsa da eselikte alıp duruyorum. Ben ölgüçe duran minne kısa şoğuluşat da. Согуш таласы канчалык каардуу болгону менен табиятына мээримдүү, адамдык сапатты бийик койгон, ыймандуу кыргыз жигитинин жүрөгүн майтар алган эмес. Оор аскердик мөөнөт учурунда да Жапар аттуу айылдаш досунун курун жоготкон эмес. Эки дос согушка бирге аттанып жатканда, согуш аяктаганда кайрадан алмашабыз деген шерт менен курларын алмаштырган. Gülgünde yaş kulakta ölbögüle, tüyülüp muştum sımalın tımakta, geç kaçan soğuşka yol berbegile, el için emgek kılıp yaşagıla, mekencil azamatlar katarında, iyilikken el buzardı eğilçivesten, ardayım eldin ırkın saktağıla. Кария азыркы тапта көз айнексиз китеп окуп, согуш таласындагы көргөндөрүн кагаз бетине түшүргөндөн эринбейт. Согуш жылдарына арналган 4 китеби жарык көрдү. Мына ушул китепке түшүрүлгөн окуялар турмуштук таалим тарбияга бай экенин неберелери ырастайт. Биринчиден кечиримдүү окула. Анан бирөөнүн акысын жебегиле, алдабагыла бирөөнү деп ошолорду көп айтат. Анан мекенчил болгула дейт. Мына ушундай ата бабаларыбыздын даңктуу таржымалы биздин милдетибизди арттырып, алдыга сүрөп бийиктикке үндөп тургансайт. Тилекке каршы жыл өткөн сайын каардуу окуялардын күбөлөрүнүн катары суюлуп барат. Ош облусу боюнча азыркы тапта улуу ата мекендик согуштун 64 катышуучусу жана 1103 ооруктун ардагери жашайт. Миргүл Бокошова, Жылдызбек Болотбеков, Коомдук 1 канал, Ош облусу.